Саламатсыңар урматтуу окуучулар, 4-чү чейректе онлайн сабагын өтөбүз. Тема: СССРдин тарашы, эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы. Сабактын максаты: президентти шайлоо жана мамлекеттик эгемендүү жөнүндөгү декларация тууралуу окуп билесиңер. 1990 жылы 22 октябрдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин кезек сессиясында биринчи жолу президент маселеси каралган. 1990 жылы 24 октябрда Кыргыз СССРинде президенттик кызматты түзүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 27 октябрда парламент Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевди шайлоо менен мамлекет башчылыгына президенттигине шайланган. Аскар Акаевке мурдагы бийликтен өтө оор мурас калган. Ошол жылы жай айында улуттук аралык кандуу калышуудан кийин улуттук мамилелер өтө курч абалда турган. Республикалардын эгемендүүлүгү үчүн күрөшүү күч алган. Айрым республикалар Союздан чыгаарын ачык эле билдире башташкан. Союздук жана республикалык мыйзамдардын ортосунда тирешүү пайда болгон. Экономикалык кыйынчылыктар күчөгөн. 1991 жылы 5 февралда республиканын Борбор шаарынын тарыхый аты калыбына келтирилип, Фрунзе шаарына кайрадан Бишкек деген баштапкы аты берилген. Чүй жана Жалал-Абад областтары түзүлгөн. Насиридин Исанов 1991 жылы 22 январда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-чү сессиясында эгемендүү республиканын туңгуч премьер-министрлигине бекитилген. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул Кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Үйгө тапшырма. 1. Кыргызстанда президенттик шайлоо кандайча өткөн? 2. Аскар Акаевдин өмүр баяны, ишмердиги жөнүндө интернеттен кошумча маалымат таап окуйсуңар. 3. СССРдин кыйрашынын себептерин жазасыңар жана WhatsApp аркылуу суроолорго жооп бересиңер. Көңүл бурганыңарга рахмат.